Қазақстан президенти Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстанға расмий иш сапар менен келип, эки тараптуу бир нече келишимдерге кол коюлду. Анын ичинде олку-солку геосаясий абалда коопсуздук жаатында кызматташуу керек экендиги айтылды. Белгилей кетсек, Тоқаев Садыр Жапаров бийликке келгенден бери расмий иш сапар менен келген биринчи президент болду. Тоқаевти Манас эл аралык аба майданынан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Ал эми аларча резиденциясында ардак кароо менен кабыл алышып, Кыргызстан жана Казакстан мамлекеттеринин улуттук гимндери жаңырды. Андан соң Садыр Жапаров менен Казак мамлекет башчысы Касым-Жомарт Тоқаевдин тар чөйрөдөгү жолугушуусу жабык өтүп, эки өлкөнүн алака катышына байланыштуу маселелер талкууланып, 14 документке кол коюлду. Алар мамлекет аралык кызматташтыкты, аймактык деңгээлдеги өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө багытталган. Ал эми кеңири форматтагы жолугушууда Жапаров эки өлкөнүн ортосунда эч кандай саясий карама-каршылык жок экенин, бул эки тараптын мамилелериндеги маанилүү жагдай экенин белгиледи. Казакстан Республикасы менен кызматташууну бекемдөө жеке өзүмдүн ыйык милдетим деп эсептеймин. Бүгүнкү күндө биздин өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай аймактык талаштар жана саясий карама-каршылыктар жок. Өз ара түшүнүүгө жана колдоого негизделген ар тараптуу кызматташуубуз күндөн күнгө тереңдеп жатат десек жаңылышпайбыз. Албетте түрдүү тармактарда ар кыл маселелер чыгып, аларды ар кандай деңгээлде талкуулап, биргелешип чечип жатабыз. Бул биздин бир туугандык парзыбыз, кошуналык милдетибиз. Бүгүнкү биздин жолугушуубуз эки тараптуу мамилелерибиздин абалын жыйынтыктоо үчүн гана эмес, кызматташуунун мындан аркы жолун жана келечегин аныктоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөт деп ишеним артам. Өз кезегинде Тоқаев эки өлкө Кудай кошкон кошуна жана өнөктөш экенин, эки эл эзелтеден эле бири-бирине жакын болгонун айтты. Кыргызстан биз үчүн Кудай коскон көршүбүз, эң жакын одакташыбыз. Шын мәнде биз ауылдарымыз аралас, койларымыз, малдарымыз коралас жаткан бауырлас халыктарымыз. Сондықтан біз қашанда бір-бірімізге тілектеспіз. Шын мәнінде елдеріміз өте жақын. Қырғыз халқы Қазақстан халқы үшін ең жақын ел деп күмәнсіз айтуға болады. Бұл көне заманнан келе жатқан игі дәстүр. Тіліміз бір, діліміз бір, көзқарасымыз бір, болмысымыз өте ұқсас. Кыргыз-казак дипломатиялык мамилелердин орногонуна 30 жыл толду. Бул убакыт аралыгында мамлекеттер ортосунда достук мамилелер чыңдалып, саясий диалог, мамлекеттер аралык жана парламенттер аралык байланыштар түзүлдү, деди Тоқаев. Ал эми Садыр Жапаров бүгүнкү жолугушуулар биргелешкен өз ара алаканы өнүктүрүүнүн мындан аркы келечегин аныктоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөрүнө ишеним артам деп белгиледи. Ошондой эле бул жолугушуунун алкагында Кыргыз-казак чек арасындагы Ак Телек жана Кара Суу автожол өткөрмө бекеттеринин аймагында индустриалдык соода логистикалык комплексин курууга капсула салынды. Капсула салуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов менен Казакстандын вице-премьер-министри, соода жана интеграция министри Бакыт Султанов катышты. Президент Садыр Жапаров менен Казакстан мамлекет башчысы Касым-Жомарт Тоқаев иш-чарага видео тасма аркылуу байкоо салышты. Аталган индустриалдык соода логистикалык комплекстин базасында сүт азыктарын өндүрүү, жер жемиш жана мөмө жемиштерди кайра иштетүү, консерваланган төө бурчакты чыгаруу, этти кайра иштетүү, бээни сүтүнөн капсула түрүндө жасалган биоактивдүү кошумчаларды жана фармацевтикалык препараттарды, кийим-кечилерди жана башкаларды чыгаруу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда деп айтылат президенттин администрациясы тараткан маалыматта. Андан сырткары Бишкекте казак жазма адабиятынын негиздөөчүсү акын Абай Кунанбай уулунун айкели ачылып, аземги эки өлкөнүн башчылары катышты. Казакстандын президенти сөзүндө акындын кыргыз менен казактын бир тукумдан экенин эч ким талашпайт деген сөздөрүн мисал катары келтирди.
Токаев жакын арада тилектештиктин белгиси катары Казакстанда Манастын эстелиги орнотуларын билдирди. Эки тараптуу келишимдерди эске алуу менен Манастын эстелигин Казакстандын Борбор шаары Нур-Султанда орнотуу пландаштырылган. Манастын скульптуралык композициясын орнотуу үчүн Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги сынак жарыялаган. Ошондой эле жолугушууда Садыр Жапаров Бишкекте Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин филиалы ачылып, эки өлкө үчүн керектүү жогорку квалификациялуу адистерди даярдаган мыкты жайга айланат деген ишенимин билдирди. Андан соң Бишкекте Евразия экономикалык форумунун пленардык жыйыны видеоконференция форматында өттү. Ага Евразия экономикалык биримдигине мүчө Орусиянын президенти, Армениянын премьер-министри, Беларустун премьер-министри видео байланыш аркылуу, Казакстан менен Кыргызстандын президенти жеринде катышты. Жапаров Евразия экономикалык биримдикти өнүктүрүү бул биримдикке кирген ар бир мамлекеттин өзүнчө очолонгон процесс эмес. Ал ага мүчө мамлекеттердин баарынан көз каранды болгон бири-бирин толуктоочу процесс деп билдирди. Жапаров бирикменин негизги 4 милдетин белгилеп, товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана эмгек ресурстарынын кыймылынын эркиндигин камсыз кылуу, 2025 жылга чейинки өнүгүү стратегиясын өз убагында ишке ашыруу керектигин айтып, дагы башка бир катар маселелерди белгиледи.